Берки кээ бир кыздар айтып атат, эмне үчүн биз чыкпай калдык, кээ бирлер менен неликке кучакташып, кээ бирлер менен өбүскөм да менчи. Эмне үчүн ошолор чыкпай атат, биз деле кирip ошо чыкса кичине авторитет болот эле, биз да таанып калыш эле деп. Экинчиден бул эми ошол кылып алган эме бул эркектикке жатпайт да. Эркек деген эми эркек эле болуш керек, ошо чыгаргандыкы ал кийин өзү деле билет. Мисалы алсак, ойлоштум, мага какой-то бир эме даже тиет депчи. Менин келинчегим каткырып күлүп койду. Апей, сен деле тиги жаш кыздар сен деле жакшы көрөт турбай деп. Айттым, миңдеген кыздар чыгып атат. Ошол видеодо, берки видеодо жүрөт, кучакташып, кээ бирлери келип алып, өп, антип деп аткандарчы. Эми аларды медайымдар деле түшүнсө болот да. Министрде эле угуп жүргөн да, ана мындай недоступный болчу, а мен болсо мындай доступный болуп атам да. Ошон үчүн бул жерде алар ойлогон максатка жеткен жок да. Биздин көрөрмандарга кызык болсо керек да. Анан эгер сыр болбосо ал кыз ким эле, ошол тууралуу айтсаңыз. Ал кыз менин замымдын секретаршасы болчу. Секретаршасы болчу, 2 баласы бар. Ошо иштеп жүргөндө жакшы кыздар. Анан кийин менин секретаршасым жок болуп калганда, последний убакытта мага секретарша болуп иштеген. Андан кийин бул жерден уволить этип кетип калган да, иштебей калган. Биринчиден, экинчиден биздин өзүбүздүн командабыз абдан мындай ынтымактуу команда да. Ошо чыгарганга жараша ошол жердеги биз жүргөндөрдүн баарын чыгарыш керек эле да. Эмче тандап алып кээ бирлерин эметпейчи. Биз кызынын день рождениясы болуп калып, мен мына азыр чуркап жүргөн помощниким чакырып калды. Бир чогуу команда болгондон барып бербейсизби деп. Макул деп баратсам, тиги бүт бар гүл сатып алыпсыздар. Анан министр гүл подарок этсе жакшы болот да. Анан мен ал эмес башка кыздарга да подарок эткем. Анан кафеге барып отурганбыз. Кафеден айтып мен кетип калгам. Баары менен сүрөткө түштүк, естественно, алда сүрөттөрдүн баарын чыгарбай, тандап чыгарды да, мындай эмеге кылышат деп. Эми дагы бир жолу айтарым, ошо чыгарган бала бул эркектик кылган жок. Ага